Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен интернет YouTube каналында жолугуп турабыз. Мен силерге мына бир нече күндөн бери биздин улуу Манас эпосубуз боюнча маектерди куруп берип жатамын. Мен Сагынбай Оразбактын вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө роман жазганмын. Мына силердин алдыңарда турат. Бул китептерим 5 томдук. Манасты Сагынбай Оразбактын вариантын негизи жазылган бул китебимди мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөзүп, бул китептерди мектептердин кыргыз адабият программасына Манасты окууда кошумча окуу куралы катары киргизгенмин. Андан кийин мен өзүм ушул 5 томдук романды орус тилине которуп, аны да экспертизадан өткөзүп, аны дагы мектептердин программасына киргизип койдум. Кийин бул Манасты жайылтыш үчүн мен мындай алып кагаз түрүндө китеп чыгаргандан кийин китепти Манасты дагы жайылтуу үчүн атайын интернет сайт ачтым. Латын тамгылан epos-manas.com сайтын ачып, ага Манастын кыргызча жана орусча варианттарын өзүм романымды ушул сайтка койдум. Кимде ким китептин электрондук варианттарын окугусу келсе, ошол жерден сатып алып окуса болот. Ал эми ушу кандай китеп жазганымды, анын өзгөчөлүктөрү эмне, Манас эпос жөнүндө кандай мына түшүнүктөр бар, көз караштар бар, ушундагы окуялар жөнүндө, алардагы Манастагы баяндалган тарыхый нысандар, жерлер жөнүндө кошумча түшүнүк берейин деп, мен мына атайын YouTube каналды дагы ачып, силерге бир нече күндөн бери ушу маек куруп берип жатам. Мен өткөн көрсөтүүдө биздин улуу Манасчыл Саякбай Каралаевдин кыскача өмүр баяны жөнүндө айтып, анын кандай иши болуп калып, Манас айта баштаган боюнча айтып берем дегенден, ошол жөнүндө кыскача бир сөз жүргүзсөк. Белгилүү болгондой, Саякбай Каралаев 1894-жылы 7-сентябрда Ысык көлдөгү Ак Өлөңдүн Семиз белинде кеде адамдын үй бүлөсүндө туулган. Ал демек Үркүнгөк 1916-жылы өргүндө эл менен кошо Кытайга качып, андан кийин Совет мамлекети орнотулгандан кайра жерге кайтып келип, 18-жылы Кызыл Армия катарына кирип, 1922-жылга чейин гражданский согуштун талааларында согушуп жүргөн. Кийин аны кайра өз жергесине келгенден кийин айылдык кеңештин төрагасы болуп, ал бир нече жыл иштеген. Ошондо ал 1924-жылы ушул кездеги көлдүк Манасчылар эң таланттуусу эсептелген Чөйкү Өмүр уулу менен 1924-жылы таанышкан. Ошондо андан ал Манасты терең көрөнө баштаган. Мындан тышкары ал дагы бир жалкар Манасчы Акылбекке жолугуп, да талбая билим алган. Ал эми Манасты ал туулук бойдон 1925-жылдан баштап айта баштаган. 1930-жыл болсо ага биздин белгилүү окумуштубуз Кусейин Карасаев келип, аны Бишкекке, ал кездеги Фрунзеге чакырып алып кеткен. Себеби ал чыгаан Манас экенин угуп, аны Бишкекке мынага Фрунзеге алып келген.
ошондон кийин ал 35-жылы филармонияга артист болуп, ал жерде 54-жылга чейин иштеген. 38-жылдан баштап Истер жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 39-жылга Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы берилген. Кийин ал Москвада өткөн кыргыз маданиятынын биринчи декадасы жана кийинки декадаларында да катышкан. Бул кишиден 36-жылдан баштап Манас эпосунун жазуу иштери башталып, ал 37-жылы улантылып, толугу боюнча Семетей Шейтек Манас болуп, 47-жылы жазылып алынган. Бул киши демек Манасты айтканда, толугу бойдон айтканда, өзүнүн айтымында 23 күн бою Манасы толук айткан экен. Анын өзүнүн айтышуунча Солтон Сарайда жүргөндө ал тамагын эртең сары май менен майлап алып, чарчаган дей салып 23 күн Манасты айткан экен. Бул деген 500.553 сап дегендер. Ал эми кээ бир Манас таануучулардын айтышына караганда бул 1,5 миллион сап бар экен. Бул окумуштуулардын айтымында адамдын мээсине 70 000 гана сап батса, биздин Саякбай абабыз 1,5 миллион сапырды жатка айтып, жатка билген экен. Ал жөн эле айтпастан эргүү менен шык менен айткан. Биз барышан калган тасмаларда көрүп жатабыз. Бул тасмалар андан 1958-жылдан баштап тартып 1961-жылга чейин улантылган. Эми бул кишинин талантына, өнөрүнө мезгилинде 1945-жылы 30 октябрда Москвада кыргыз маданиятынын декадасы болуп жатканда СССРдин башчысы Иосиф Сталин дагы аябай таң калып кол чапкан экен. Бул аябай жакшы айтты. Ал эми Манасты өнүктүрүүгө, жайылтууга аябай чоң салымын кошкон Мухтар Абуэлов, казак жазуучусу, Саякбай Каралаев менен аябай жакшы мамиле, достук мамиледе болгон. Саякбай Каралаев ушул эпосту айтып, Канекейдин жомогун айтканда, бул киши чыда албастан өзүн токтото албай ыйлап жиберген экен. Ушуну айткан экен: сен бул дүйнөдөн көчсөң, адамзат теңдешсиз реликвиясын жоготот деген экен. Кийинчерээк ал Саякбайды 20-кылымдын Гомери, магикандардын акыркысы деп айткан экен. Бул биздин абабыздын, Саякбайдын ушундай чеберчилигине, ошондой эле Финляндиядагы көрүүчүлөр дагы аябай таң калган экен. Ал 1949-жылы Саякбай абабыз финляндиялыктардын Калевал улуттук эпосунун 100 жылдык юбилейине барган, маракесине барган экен. Ошондогу кезек келгенде биздин жетекчилер таа залда отурганда кыргыз тилин түшүнбөйт дейишип, ага бар болгон 20 минут Манасты айт деген. Бирок ага карабастан Саякбай Канекейдин тайторун чапкан токтогу 2 саатка чукул айткан экен. Ошондо зал адегенде гүр-шүр болсо, кийин үн чыкпастан аны кут коюп угушкан экен. Болбосо эч ким эч нерсени түшүнгөн эмес. Эмне жөнүндө кыргыз тилин эч ким билбейт. Бирок ушунун Манастын айткан сөздөрүн, ушундай элгүү менен айткандарын, образкан бунун аз балышып, үн чыкпастан жымжырт гана 2 саат отуруп беришкен экен. Ал өзүнүн айтуусу бүткөндөн кийин ордунан баардыгы туруп, дагы 10 минутка чейин буга кол чабышкан экен. Ушунун залкар киши экенин түшүнүшүп. Ошол жерде турган Финляндиянын өкмөт жетекчилиги дагы ыраазы болушуп, Саякбай абабызга кишичик жаап сыйлаган экен. Муну ушул финдердин өзүнүн
айтышында Кыргыздардын бул абышкасы манасты төгүп баштаганда биз котормочусуз эле ал эмне жеп жатканын түшүндүк деп айтышкан экен. Мына жолдоштор, мен кыскача айтайын дегеним ушул Саякбай жөнүндө. Ал эми кийинки көрсөтүүдө мен Саякбайдын бул манасты айта башташын эмне түрткү болгонун, кандайча айта баштаганы жөнүндө силерге аңгеме көрүп беремин. Азыр болсо мен өзүмдүн романымдан силерге окуп берейин. Өткөн жолу биз Манас атасы менен Жакып менен Ошбурдан келе атып, жолду Калмактын каракчыларын жолукка кыргызга чапкандыгы боюнча эпизодко келип токтогон элек. Манас ойлогондой Жакып баласын ээн талаага себеп таштап кеткен жок. Ал баласына ата тегеремди айтып бергенден кийин Манас оюна келген сөздөрдү айтып, бирөөлөр менен сүйлөшө баштады. Акырында кыргыз деп уран чакырып, Сургуч атына секирип, тоо таяна чаап жөнүп, ой, балама эмне болду деши чыкты Жакыптын. Анын мойнуна ажина минип, жин болуп калган окшойт, шайтан. Үрөй учкан абышка баласынын артынан атчан кууп, канчалык кыйкырып бакырса да, Манас укпастан башы болгон тарапка качып кетти. Баласына жете албай чарчаган Жакып айласынан кечинде үйүнө кайтты. Келсе, Чыйырды байбиче баласы менен абышкасы келип чыдамсыздык менен күтүп, тамагын белендеп, дасторконду жайып отурду. Жакып үйгө жалгыз кирип келгенин көргөн эне чөчүп кетти. Эмнеге өзүң келдиң? Манас үйгө кайткандан баштапты бу, тынчсыздана сурады Чыйырды. Байбичеси суроосуна дароо жооп бербестен, абышка унчукпастан төрдөгү кызыл төшөккө барып отуруп, дасторкондо кымыздан 2-3 жолу уктады. Балаң үйгө кайтканга макул болду, көңүлсүз жооп берди Жакып. Макул болсо балам кайда? Эмнеге ал үйгө келбеди? Байбиче, деди Жакып суз. Жолдо келе жатканда ойго келбеген иштер болуп кетти. Эмне болду? Жамандыкты айтырбай сезген байкуш эненин жүрөгү шуудей түштү. Жакып кымыздан дагы бир жолу уктап алып, жолдо болгон окуяны айтып бергенде Чыйырдага чекчей карады. Бул какпаш шал жиндиби же сообу? Баласын тоо таштын арасына жалгыз таштап коюп, кантип үйгө иштетсе болгондо кайтып келди. Кантип жүрөгү чыдап, бейкапар кымыз ичип отурат деп ачуусу келди анын. Сен кандай акмак шалсың? Өкүрүк кыйкырыкты салды Чыйырды. Мага жараткан берген бир мейин өттү балам деп жакшы тарбиялай албадым. Кийин токтолсун деген шылтоо менен Ошбурга малайлыкка берип, аны кордодум. Эми болсо балам калмакты өлтүрдү, жинди болуп калды деп, аны айталаага жалгыз таштап келипсиң. Сен эмне, баладан тойдуңбу? Мен эмне кылуум керек эле? Актанган аракеттен Жак. Балаң мага карматпай качып кетти. О, шорду башым, ыйлай баштады Чыйыр. Жалгыз баламдан айрылып, анын караанын көрбөй, какталаары жалгыз каламбы? Кой байбиче, көп ыйлабачы. Соорото баштады аны Жакып. Кудай кааласа, балаңыз сен аман үйгө кайтып келет. Абышканын бул сөздөрдө сооронгондоруна Чыйырдын ачуусу күчөп, муртуна шапкан түшүп, өтөр айгайды салды. Жылкың менен жылас болгуур, эмнеге үйгө жалгыз качып келдиң? Бакырды ал Жакыпка. Эмнеге баламды кармаганча кууп, анын өлүгүн же тирүүсүн мага алып келбедиң? Балам өлсө Аллах Тааланын өкүмү ушул экен деп көнбөйт белем. Жааны качырбай кармап, көзүмө бербейт белем. Баламды талаага жалгыз таштаган балага мелес кандай бали элеңсиң? Эмдигичи калмактар каралымды кармап, союп, мени өксүткө койсо керек деп ого өтөр чыңырды Чыйырды. Кой байбиче, өзүңдү бар. Жакып байбичеси колун сулап, аны жоошто баштады. Сылаба колумду, ачуусунан жулуп алды колун Чыйырды. Мен сага мушук эмесмин. Мени алдабастан таап бер баламды. Мен аны кайдан табам? Өз кезегинде ачуулана баштады Жакып. Кайдан тапсаң ошол жактан тап, догурунду Чыйырды. Жакып ачуусу менен катуу жооп берейин деп кийин өзүн тыйды. Макул байбиче, жумшак сүйлөдү ал. Азыр кеч болуп калды. Бүгүн дем алып, эртең менен туруп Манасты изеген чыгам. Жок, жиндене сүйлөдү Чыйыр. Сен Манасты изеген эртең эмес, азыр жөнөгүн. Катын кайрадан жини келе баштаган Жакып өзүн араңдан зорго кармады. Караңгыда мен Манасты эмес, мышыкты да таппайм. Ошондуктан аны изен эртең менен чыгайын.
Жоқ, азыр чыгарсың, зырына сүйлөп чыгыр. Балаңды жалғыз ен талаға таштап қойып, қантып үйде тынч ұйықтай аласың. Еш жерге барбай, ачуланып жооп бер Жақып. Кечке чейин аны издебеген кокту колоттум. Атырым калбай, аябай чарчадым. Эс алып баланы эртеге издейм. Эмне, сага бала керек эмеспи? Бакырдагы чыгыр. Керек, камырабай жооп бер Жақып. Бирок анын айына караңгы түндө жардан учуп өлүштү. Жейин талада бөрү чөгү жем болушту каалабаймын. Анда аны аял башы менен мен издейинби? Издебей исап, аны эртеге өзүм издейм. Жок, Манасты издегенге азыр чыгамын. Өжөргөн сүйлөп чыгыр. Билгениңди кылчы катын, чарчаң жооп бер Жақып. Сени менен ажылдаша берип чарчадым. Манасты кааласаң изде, каалабасаң издебе. Мен болсо жатып ис алам. Жақып чындап эле үстүндөгү чаң болгон кызыл төө чепкенин тебетейин чокойун чечип, төшөгө жатып алганда чыгыр дагы жек көрө карады. Абышкасын Манасты тапканга эч кандай ниети жок экендигине көзү жеткен байбиче сыртка чыгып, Жақыптын келген жолун карады. Бирок баласынын карааны көрүнбөдү. Эмне кылаарын билбей, бир топко чейин турган байбиче тоодон соккон сызырын жерге шыйрыгып чыкты. Минтип селейип тура бергенде майнап чыкпайт, оор шүкүрлү чыгырды. Байдын атын минип жолго чыгып, баланын тирүү же өлүү экендигин билейин. Эгерде калмактарга колго түшүп калган болсо, анын кордугун көрбөй өлөйүн. Байбиче Камборкоздун үйүнө барып, четте турган боз сайлак атын чечип алып, ага мингенде үйдөн Жақып чыга калды. Кайда баратасың? Аттын чылбырын кармай ачуулуп турады. Мен сендей баладан тойгон жан эмесмин, капалуу жооп берди Абышкасын чыгырды. Карга баласын аппагым, кирпи баласын жумшагым дейт. Алар балдарын бапестеп багышат, душмандан коргошот. Сен ушундай боло албадың. Жалгыз балаңды душмандардын арасына таштап келдиң. Бирок сага бала керек болбосо, мага керек. Анын өлүү же тирүүсүн билмейинче үйгө кайтпайм. Каш жолдон чыгырды чымыртканып, Жақыптын колуна аттын чылбырын сууруп алып, шапкан бойдон Манасты издегени жөнөдү. Манастан аман калган 6 калмактын экөөнүн колу сынып, бирөөнүн буту чыгып, жөнүн башы айрылыптыр. Алар өлүп жаткан кортту өз көздөрү менен көрүп, чамбыл эле чаң, кызыл эле кан болуп, Картсыман суунун боюндагы айылына барышты. Манастан көргөн кордугун айтышып, аябай буркурап ыйлашканда айылдаштар дүрбөлөңгө түшүп, кыргыздардын баарын өлтүрүп, малын тартып алууну чечип, тушка кабар берип, кол жыйнай башташты. Калмактардын бул ниети жөнүндө Жақыпка саламаттын Сарбан кабарлады. Кеч кирип жаан себелей жаай баштаганда карабастан мекендештерин кырсыктан сактап калуу максатында ал үстүнө жылуу көк төө чепкенин, башына түлкү тебетейин, бутуна жумшак кызыл чокойун кийип, үйрөндөн эң күлүк боз атын минип, буй далбастан жолго чыкты. Ал келгенде Жақып үйдө байбичеси менен баласынын кайда жүргөнүн ойлоп пушайман болуп турган. Сырттан узун бойлуу, сары жүздүү, чапчак, аркчырай Сарбан келгенде Жақып коноктур аттап ордунан турду. Кел Сарбан деди ал. Төргөт, рахмат бай деп Сарбан Жақыптын жанына келип отурду. Бай деди ал, мен бир жаман кабар менен келдим. Айта бер кабарыңды. Балаңыз өлтүргөн корктуктун аман калган 6 шериги калмактарга барыптыр деди Сарбан. Алар Манастар көргөн кордугун айтышканда калмактар айыл башын өлтүрүп, жылкыны алууну, сизге корлук салууну чечишипти. Сизди тирүү койбой, малыңызды тоноп алалы деп ар тарапка аттанып, калмактарына кабар салыптыр. Өңкү бара чыккан Жақыптын бул кабардан жүрөгү шуу деп корккондон кан басымы көтөрүлүп кетейин деди. Бирок эч сыр бербестен чынысында кымыстан уруктап Сарбанга суроолу тиктеди. Алар качан бизге келе турган болушту? Сурады ал жайбаракат. Эртең шашке түштө алар сизди чаап алууга келишет. Жақып түшүндүм деген башын ийкеп, чынысында кымыстан дагы бир эки уруктады. Калмактар каттуу кекенген окшойт деди ал ойлоп. Баарыбыз бирикпесек, алар бизди кырып салышы мүмкүн. Туура айтасыз бай. Сакалын сылап, кызыл чепкен желбеге жамынып, кыйлага чейин ойлоп отурган Жақып башын көтөрүп, Сарбанга кайрылды. Сен азыр аттанып, Акбалтага, Бердикеге, Дамбылдага, Саламат менен Ошбурга, Карабек казак бийине, Наймандан Чоробатырга, Коңурат Байбак Карыга, Айратканга барып менден салам айткын.
жоо келе жатат, бизге жардам берсин деп бай жакып суранып жатат деген баары. Бирликтүү болбосок, жалгыздап эч бирибиз турган калмактарга туруштук бере албайбыз. Калмак камап жатканда алар үйүндө кантип жатат? Жарайт бай деп жооп берди Сарман. Баарын сөздөрүмүз төкпөй чечпей айтып барам. Чабарманды жибергенден кийин Жакып өзүнчө пушайман болду. Бостайлакты минип кеткен шиирде эмне болду экен тышсыздандал. Башкасы жетпей жаткан ушундай мезгилде кылыгып өтүп түбүмө кемпирим жете жаткан болду. Баласын качып дайыс жоголгонду эстегенде Жакып жаратканга жалына баштады. О Кудай, мал мүлкүмдү жанымда алсаң макулмун. Манас балам эле аман калса болду. Мына урматтуу жолдоштор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Силер менен дагы YouTube каналынан жолукканча саламатта калгыла.